5 энен таман астындагы кино Жалал Абад областынын Ойкен районуна караштуу Кеңисай постунда кебирки эпизоддору тартылып өттү. Бул тууралуу ошол жердин жашоочулары билдиришти. Бул видеода бири-бирин атышып жатканын угууга болот. Мектепте окуучулардын ортосунда атыш болуп, 11 адам каза болду. Свитофорду жаңы эле койгон, унаа келип аны ыргыта койду. Жол кырсыгынан 2 адам ооруканага жеткирилди. Сак болуңуздар, өзгөчө кырдаалдар министрге шашылыш билдирүү таратты. Өтө каттуу жаан болуп, кебирки жерлерде сел жүрүшү мүмкүн. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте эс алуучу жайдын алдында мушташкан 2 жигитке чара көрүлдү. Бул тууралуу бүгүн 10 июнда 1 май РИП билдирди. Райондук милиция 8 июнда Токтогул көчөсүндө жайгашкан эс алуучу жайлардын алдында жарандардын мушташканы тартылган видео социалдык тармактарга тарары менен факты каттууга алынганын белгилейт. Текшерүүнүн жыйынтыгында 35-24 жаштагы жарандар аныкталып кармалышкан. Натыйжада аларга карата майда бейбаштык негизинде чара көрүлдү. Чүйдөгү айылдагы унаа кырсыктан улам 2 адам ооруканага кайрылды. Бүгүн 10 июнда Москва районунун Беловодск айылында унаа кырсык катталып 2 адам ооруканага кайрылды. Бул тууралуу күбөлөр билдирди. Алардын айтымында айылдын Ленин көчөсүндөгү жол чыракты унаа сүзүп кетти. Ленин көчөсү менен Бишкек Кара-Балта унаа жолунун кесилишинде жол чырак орнотулган. Аны бүгүн саат 7:00 чамасында унаа сүзүп кетти. Унаадагы адамдар ооруканага кайрылганын уктук. Окуяны жол тескөөчүлөр көзөмөлгө алышкан деди күбөлөр. Ал эми райондук жалпы дарыгердик практика борбору жол кырсыгынан жеңил жаракат алгандарга медициналык алгачкы жардам көрсөтүлгөнүн кабарлады. Оор жаракат алгандар жок. Ооруканага кайрылгандар Жалал Абад облусунун тургундары 1977-жылы туулган аял менен 2008-жылы туулган жигит болгон. Алар ооруканага жаткырылган жок, деди дарыгерлер. Жол туруп 1 саат күттүргөн айдоочуга 300 сом айып салынды. Бишкек шаарындагы көчөлөрдүн биринде айдоочу унаасын туура эмес жерге токтотуп, башка унаалардын өтүшүнө тоскоолдук жараткан. Күбөлөрдүн айтымында айдоочулар 1 сааттан ашык убакыт унаанын алынуусун күтүүгө мажбур болушкан. Тартип бузган айдоочуга 300 сом өлчөмүндө айып пул салынды. Окуянын күбөсү айып пулду көбөйтүү зарылчылыгын белгиледи. Булак Сокол медиа. Мен балдарым менен машинада отурам. 1 сааттан бери чалып отуп, аран ГАИ келди, еще 300 сомго оформить эткенде, короче. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз, эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Тең туштары шылдыңдашкан. Австриядагы мектепте болгон ок атышуунун видеосу тарады. Бүгүн 10 июнда Австриянын Грац шаарындагы мектепте болгон атышуудан 11 адам каза таап, 30дан ашуун адам жаракат алды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Малым болгондой, кылмышка шектүү окуя болгон мектепте билим алган. Австриялык телеканалдардын маалыматына боюнча шектүү теңтуштар тарабынан шылдыңдоого кабылган. Ал 2 класска кирип болжол менен 40 жолу ок чыгарган. Андан соң мектептин ичинде өз жанын кыйган. Жабыркагандардын арасында мугалимдердин да болгону айтылууда. Учурда Австрия бийлиги бардык ички саясий иш-чараларды токтоткону, окуя болгон жерде териштирүү иштери жүрүп жатканын маалымдады.
Сак болуңуздар. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратты. Кыргыз гидромет кызматынын билдирүүсүнө ылайык 10 июнь күндүн экинчи жарымында жана 11 июннан 13 июнна чейин туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан локалдык нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана той этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Бул күндөрү тоолуу аймактарда жаратылышта эс алуудан баш тартып, коопсуз жайларда болуңуздар. Кандайдыр бир өзгөчө кырдаалдарга кабылсаңыз, токтоосуз 112 кызматка чалыңыз, чалуу акысыз күнү түнү кабыл алынат деп жазылат билдирүүдө. Үй бүлөдө зомбулук көрсөткөндөрдү 3 айга чейин камоо сунушталды. 10 июнда парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинде укук бузуулар жөнүндө кодексине үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоору биринчи окууда каралды. Жыйында депутат Гуля Кожокулова зомбулук күчөп жатканын белгилеп, камакка алуу мөөнөтүн дагы узартууну сунуштады. Үй бүлөлүк зомбулуктар көп катталып жатат. Акыркы үрөй учурган окуялар кырдаал дагы да оор экенин көрсөттү. Ушундай шартта жоопкерчиликти, жазаны күчөтүү керек. Азыр эми ошол 14 күн эмне берет? Эмнеге 5 күндөн 15 күнгө чейин эле узартып жатабыз? Чынын айтсак, бул убакытта зомбулук кылган киши соолугуп, акылына да келип үлгүрбөйт. Балким 1 ай болбосо 3 айга чейин камакка алуу чарасын киргизебиз, деди ал. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга барып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат. Бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көптү көрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Өткөрүү пунктунда тыюу салынат. Фото жана видео тартууга, кызмат адамдарына кандайдыр бир материалдык баалуулуктарды сунуштоого же берүүгө, паспорттук көзөмөл жүргүзүлүп жаткан учурда уюлдук телефон колдонууга, текшерүү үчүн берилген документтердин ичине акча каражаттарын калтырууга, чек ара